Рахмат, урматтуу төраға. Мухаммед Калдушекевич, Тышкы иштер министрлигине экономикалык дипломатия боюнча департамент ачылган экен. Ошо департаментке канча инвестиционный проект берилди ачылгандан бери? Азыр ал жерде уюштуруу маселелери аягына чейин чыга элек. Негизи жанагы инвестицияны коргоо боюнча агенттиктин функциясы, жанагы жашыл экономика боюнча саясатта кандай акча каражаттар тартылат, ушулардын баарын ошол бир чогулуп иштей турган механизмди ошол жерге алып баралы деп атабыз. Түшүндүм, анда экономика министрине, биздин элчиликтерге, Тышкы иштер министрлигине канча проект берилди? Экономика министри. Руслан Айтбаевич, урматтуу Руслан Айтбаевич, бизде улуттук стратегияда 155 проект бар. Ошонун баары элчиликтерге маалымат катары, профайл катары берилген. Алар ошолор жумушу ушул проекттерге инвестиция тартып келүү боюнча. Мухаммед Калдушекевич, канча айтып келем, берилген жок. Мына элчилер менен байланыштык. Ошол мамлекеттин тили менен, техникалык негиздемеси менен, цифралар менен презентация кылуу үчүн бир да проект берилген жок. Кыска гана аннотациялар берилип атат. Канча жылдан бери какшап келатабыз, анда инвесторлорду кантип тартасыздар? Мына Тышкы иштер министрлиги айтып коюңузчу анда. Руслан Айтбаевич, чындыгында эле Тышкы иштер министрлигинин азыр 6-чы саясий департаменти түзүлгөн. Бул экономикалык дипломатияны жүргүзүү максатында ачылган департамент. Ал жерде азыр уюштуруу иштери жүргүзүлүп, жана штаттык камсыздоо болуп атат. Негизги максаттары албетте бул инвестициялык иш аракеттерди жүргүзүү, чет мамлекеттер биздин элчиликтер аркылуу инвестиция тартуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүү. Мындан тышкары өзүбүздүн улуттук өндүрүмдөрдү экспорттоо маселелерине жардам көрсөтүү да болуп саналат. Анан албетте туризм багытында дагы иштерди жүргүзүп атышат. Ушул департамент иштеп атат. Анан жана биздин инвестициялар тартуу жана коргоо боюнча агенттиги тарабынан, экономика министрлиги тарабынан дагы жана проектлер маселеси бар. Аны биз былтыр атайын элчилердин кеңешмесин өткөргөнбүз Бишкекте. Ошондо ушул жерде да өкмөттө да жолугушуу болуп, министрликтер менен да жолугушуу болуп, ошол жерден ошондой проектлерди, долбоорлорду берүүнү талкуулаганбыз. Буюрса акырындап азыр берип атышат. Түшүндүм. Мунун баары себептерди айтып атасыз, Мухаммед Калдушекевич. Тышкы инвесторлорго ишеним бериш үчүн бул жетишсиз. Себеби дегенде өкмөт бизде тез алмаша берет, алар ишенбейт. Азыр пандемиядан кийин дагы кыйын болот. Мен сизге сунушум, бир мурунку убагындай болуп президенттин астында бир Госком инвестке окшогон бир нерсе түзүш керек. Урматтуу президентибиз керек болсо гарантияны алыш керек. Аны ошол укук коргоо органдарынан, же болбосо ар түрлүү коррупциядан, же болбосо криминалитеттен коргоо үчүн гарант бериш керек. Ошондо гана келе баштайт, себегенде жогорку кеңеш дагы өкмөт да тарта албайт. Тез алмашып турат. Бул менин сунушум. Руслан Айтбаевич, кошумча кылып коеюн. Былтыр биз 2019-жылы февраль айынын ичинде бүт элчиликтердин баарын, элчилердин өзлөрүн чакырып тапшырма бергенбиз. Негизги эки маселени койгонбуз да. Ошол жактан инвесторлор тартуу барган мамлекеттен. Экинчиси ошол жакка барган жарандарыбыздын укугун коргоо. Мухаммед, кайсы проекттерге проект бериш керек аларга? Ошону немесин айтып коеюн, эмне кылабыз. Анан азыр дагы ошол биз баягы немелер менен Санжар Туржукожоевич айткандай маалыматтардын баарын бергенбиз, бирок посолдор эмне, элчилер эмне иш кылды, ошону март айында сурайлы дегенбиз да. Анан бул ооруга неметип калдык. Биз жакында дагы президентибиз менен макулдашып туруп, кайра бир өзүбүздүн саясатыбызды, стратегиябызды дагы иштеп чыгабыз деген ойдомун. Бирок сиздин айткан сөзүңүздө эме бар. Жанагыдай биздин мамлекеттик бийликтердин туруктуулугу кыска мөөнөттө болуп аткан үчүн инвесторлор бир туруктуу институтка бир ориентир алыш керек да. Сиз да ошону туура айтып атасыз. Анан азыр эми абсиз иштеп атат. Өкмөт баш болуп. Сиздин оюңузду да эске алалы. Рахмат. Улуттук коопсуздук комитетине урматтуу Орозбек Найманович. Азыр Кыргызстанда канча күндөн бери Чоң Азат деген уюму социалдык тармактарды дүңгүрөтүп атат. Эгер канча киши көргөнүн көрсеңиз, андай ар бир саясатчыга бир макаласын окуса да анча киши кирбейт. 100 миңден 300 миңге чейин окуп атышат. Азыр айыл-айылда Чоң Азатка чакырып жүрүшөт.
Ошолордун айтып атканы, жазып аткандары туурабы, туура эмеспи? Премьер-министр экөөңүздөр бир оюңуздарды айтып коюңуздарчы. Урматтуу Руслан Абаевич, бул боюнча өздөрү билесиңер атайын экспертиза өткөрүш керек. Ошол боюнча жанакы материалдар бизде эмес, фин полицияга жөнөтүлгөн. Алар жумушту жүргүзүп атат бүгүнкү күндө. Ошол жердеги сөз менен кошо биздин фин полиция депутат Жумалиевдин мүлктөрүн текшере баштады. Ошол боюнча фин полициядан маалымат алса болобу? Эмне? 10 секунд. Руслан Айтбаевич, так, кеше күнү бизге материал келип, генеральный прокуратурадан катталып түшкөн. Бүгүн жумуштарды баштадык. Эмне негизинде? Генеральный прокуратуранын ал материалдарды регистрациялап бизге өткүзүп берди. Айтайын деп едим, мисалы үчүн алардын көтөргөнүн эл колдоп атат да. Эгер эл колдоп атсанда башка сөздөрдү да ушунуңуздар керек да. Эмне эле бул жолу гана текшере баштадыңыз? Бизге катталып келген, азыр текшерүү иштерин баштадык, карап көрөбүз. Ал жерде азырынча иштеп деп айтканга. Руслан Айтбаевич, негизи мыйзам таласында иштешибиз керек да. Кандай болбосун дагы. Эгерде жанагындай фактылар болсо, бир кагаздар болсо, же болбосо жарандардын кайрылуулары болсо, ошол менен иштесек болот. Анан чогулуп алып өзүм билемдик жак туура эмес. Ошо мен ошону айтып атам. 10 секунд берген суроо кайталам калды. Урматтуу премьер-министр, урматтуу укук коргоо органдары, алардын айтып аткан эл колдоп атабы, бирок негизгиси бардыгы мыйзам алкагында жазаңыздар, мыйзам алкагында. Бул бир нерсенин башталышы гана. Мыйзамдын чегинде болуш керек, дагы бир жолу айтабыз. Кийинки сөз Тилендибаев Фархат Разымовичте. Спасибо,